Имам Хатим айтат, ким үч нерсени жакшы көрөм деп, үч нерсени аткарбаса, ал анда калпычы дейт. Ман идда'a хуббаллахи бигайри вар'ин мин махаримихи фахуа каззаб дейт. Ким Алла Тааланы жакшы көрөм деп, бирок Алла Таала арам деген нерселерден сактанбаса, демек ал калпычы дейт. Ман идда'a хуббал джаннати бигайри инфақин фахуа каззаб. Ким мен бейишти жакшы көрөм деп, эч бир кайрымдуулук иш аткарбаса, зекетке жетсе, зекет бербесе, садака кылбаса, эгер мүмкүнчүлүк бар болуп туруп, анда ал дагы калпычы дейт. وَمَنْ إِدَّعَ حُبَّ النَّبِيِّ بِغَيْرِ حُبِّ الْفُقَرَاءِ فَهُوَ الْكَذَّابُ. Ким пайгамбарыбызды жакшы көрөм деп, бей бечараларды, кембагалдарды жакшы көрбөсө, демек ал дагы калпычы, жалганчы деп пайгамбарыбыз айтты. Дын бакы насаатынын негизинде Хатим мына ушундай айтып атат. Демек пайгамбарыбыз эмне болгон? Пайгамбарыбыз аябай жоомарт болгон. Айрыча орозодо андан да жоомарт болчу эле. Үйүндө эч нерсе турбайт эле деген көптөгөн Айша энебизден рываяттар бар. Болгон нерсесин пайгамбарыбыз тез эле ошол муктаждарга таратып ичкен.